Бүгін Қырғызстанда президенттік шайлоо өнөктүгү жүрүп жатат. Республиканын бардык аймактарындагы шайлоо түйүндөрү таңкы саат 8ден тартып иштей баштады. Алгачкы сааттарда эле кезекке турган шайлоочулардан улам бул сапар шайлоочулардын активдүүлүгү жогору экенин айтууга болот. Атуулдук милдеттерин өтөп, биринчилерден болуп добуш берүүгө келгендердин басымдуу бөлүгүн улуу муундун өкүлдөрү түзүүдө. Айтымдарында бүгүн өлкө келечектеги тагдыры чечилүүчү күндө турат. Этот день для меня, конечно, очень много значит. Оно будет освещать. Бүгүнкү күн мен үчүн өзгөчө маанилүү. Анткени биз келечектеги 6 жылдык тагдырыбыз чечилгени жатат. Бизге өлкөдө тынчтык, стабилдүүлүктөн өткөн байлык, бакыт жок. Анткени биз ушул жерде төрөлүп, ушул жерде өскөнбүз. Сегодня мы пришли на выборы всей семьей. Добуш берүүгө биз үй бүлөбүз менен келдик. Анткени бүгүнкү күн өлкө үчүн эң бир жоопкерчиликтүү күн. Анткени бүгүнкү күн бүтүндөй өлкө үчүн эң бир жоопкерчиликтүү күн. Менимче шайлоо ачык, айкын, таза өтүүдө. Бардык мекендештерди добуш берүүгө чакырып кетээр элем. Анткени келечек ар бирибиздин берген добушубуздан көз каранды. Мен ушул шайлоодо Кыргызстандын келечекте өнүккөн 10 мамлекеттин катарына кошо турган талапкерге добуш бердик деп ишенем. Действительно, сегодня праздник, потому что избираем не какого-нибудь там рядового депутата, лицо страны выбираем. Поэтому наши надежды связаны с тем, что с новым президентом по-новому пойдет курс именно в плане того, что продолжится борьба с коррупцией, социальные вопросы будут решаться. Бүгүн биздин Кыргызстан мамлекетибиз үчүн тарыхый күн. Баягы законный бир бийликке өтүп атат. Мындай айткандай, президентти эл өзү шайлап атат. Бул тарыхый күн деп айтыш керек муну. Өтүп кетип аткан президентибиз жаман президент болгон жок. Анан келе турган президенттен дагы ушул экендей эле жакшы биздин өлкө үчүн иштеген патриоттукту күтөбүз. Ал эми шайлоо участкалары шайлоочуларды тейлөөдө үзгүлтүксүз иш алып барууда. Добуш берүүчүлөр үчүн зарыл болгон шарттын баары каралган. Техникалык жабдуулар буга чейин тыкыр текшерүүдөн өткөн. Талапкерлердин байкоочулары менен эл аралык байкоочулар шайлоонун жүрүшүнө көз салып турат. Эртең менен келгенден баштап эле мен көрүп атам, абдан жакшы. Себеби биздин мамлекетибиздин тагдыры чечилип аткандай, булар дагы ошого ушунчалык олуттуу карап, маанилүү бир күн, маанилүү майрам биз үчүн бүгүн. Ошондуктан элдин маанайы да жакшы. Бардыгы жакшынакай болуп келип, өз добушун берип, эл үчүн жакшынакай болуп кетип атышат. Анан кийин техникаларыбыз жакшы иштеп атат, абдан жакшы. Мынакей биздин байкоочуларыбыздын өзүнчө орундар кабыл алынган. Мынакей байкоочуларыбыз берде отурат. Комиссиямдын эмелери, мүчөлөрү болсо өзүнүн орундарында отуруп иштеп атат. Көрүп атасыздар. Ал эми Грестина эмелери өздөрүнүн ордунда иштеп жатышат. Бардыгы тынч жана өтүүдө. Добуш берүүчүлөрдүн айтымында жарандардын өздүктөрүн тактоодо көйгөй жаралган жок. Шайлоо өнөктүгү ачык, айкын, эч кандай тоскоолдуксуз жүрүп жатат. Келинчегибиз кең болсун, башка эч нерсе. Жакшылык болуп, тынччылыкты күтөбүз. Анан өлкөбүз өнүксүн, өзгөрсүн, жакшы бир мамлекеттердин катарына Кудай буйрса илинип баратасыз, мындан дагы жакшыларга кошулайлы арасына. Я думаю, пенсионера подкупить очень сложно. Турмуштун ачуу таттуусун баштан өткөргөн менде пенсия курагындагы жарандарды кандайдыр бир арзыбаган акчага сатып алам дегендер терең жаңылышат. Анткени биз үчүн өлкөнүн эртеңи абдан маанилүү. Ар бир добуш берүүчү бул шайлоодо туура чечим кабыл алдык деген ишенимде. Айрым шайлоочулар мамлекеттик бийликти кийинкисине мыйзамдуу жол менен өткөргөндү камсыздап, соңку 6 жылда өлкө ичинде тынчтык менен туруктуулукту орноткон президент Алмазбек Атамбаевдин ишине жогорку баасын берүүдө. Я надеюсь, что выбранный мой президент. Мен тандаган президент өлкөнү өнүгүү жолуна алып кетет деп чоң ишеништемин. Дал азыркыдай тынчтык, стабилдүүлүк мындан ары да улана берсин. Я хочу от своего кандидата честность, человечность, понимание и чтобы он был нормальным человеком. А там дальше посмотрим, как будет. Кыргызстанды бир алдыга сүйрөйт деп, Кыргызстанды жагандай бир таза, адилеттүү, жагандай бир арам иштерден тышкары боло турган президентти шайладык. Сүткорчулуктан тазалай турган. Жарандык милдетин аткарган тургундардын баарынын кары жашы дебей тилеги бир. Өлкө башчылыгына ким гана келбесин, Кыргызстандын тынчтыгы менен эгемендүүлүгүн сактап калуу.